Geçe biri apasın gömdü. Apasının taciyasında, cenazasında. Жылқы soydu. Elim ne deydi? Bolboydu da. Dep жылқы soydu. Құдағилар келгенде, құдалар сілер мұны олыға кіргіле, құдағилар сілер тияқа кіргіле деп ұча тартты. Бирок ал жигит апасы түрүү мезгилде құдалар отырған жерге апасын отырғызып уча тарткан эмес ал. Апасынын денесинин үстүнө жабылган жашыл баркуттай кийим жапкан эмес апасына. Апаңдын тирүү мезгилинде 1 килограмм этти аялыңдан коркпой алып келип казанга салып жумшак кылып кайнатып бере албаган бүгүн жылкы эмес пил адал болгондо пил сойсоң дагы катар-катар төй сойсоң дагы сен кызмат кыла албайсың. Апаңдын тирүү мезгилинде күнүгө жумуштан кайтып келе жатканда, апа муну жолу сизге албадымбы? Карасаңыз укмуш жарашат. Ой, окуй балам, күнүгө эле жолуга алып келе бересиңби десе, апа, сиз күнүгө жолуга эмес, саат сайын жолук салынганга татыктуусуз. Эгер салынгыңыз келбесе, башыңызга бир эле жаап коеюн. Мен муну картайганда апамдын жыты бармында деп жытыңыз менен мактанайын деп айткан жоксуз го. Бир жолук тирүүсүндө жаба албай үстүнө, башына. Эми кыймылсыз денесинин үстүнө кымбат баркыт жапкан урусун ошол.